Начинайте. Саламатсыздарбы? Мен Ильясова Сияпат, Кыргызстанга келип жаткан кредиттердин жана гранттардын кандай каяка жумшалып жаткандыгына көзөмөл салуучу топтун мүчөсүмүн. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан көптөгөн эл аралык финансылык уюмдардан кредиттерди, гранттарды алып турат. Ошол финансылык институттардын бирден бир болуп бул Дүйнөлүк банк эсептелет. Мен бүгүн сиздерге ушул Дүйнөлүк банк тарабынан кандай айыл чарба жаатында кандай долбоорлор каржыланып жаткандыгы боюнча кыскача маалымат берип кетем. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң чоң айыл чарба тармагында каржыланып жаткан проект бул Кыргызстандагы сүт өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун комплекстик долбоору деген долбоор болуп эсептелет. Бул долбоордун биринчи фазасы 2016 жылдан 2021 жылга чейин созулуп, Ысык көл областында пилоттук түрдө ишке ашкан. Долбоорго 5 миллион АКШ доллары жумшалган. Экинчи фазасы 2022 жылдан башталды. Бул долбоор 2026 жылга чейин созулат. Экинчи фазасында долбоор Ысык көл, Нарын, Талас областтарын камтыйт. Буга АКШ 17 миллион доллар сарптап жатат. Долбоордун 55% кредит түрүндө, ал эми 45% грант түрүндө берилген. Бул жеңилдетилген кредит болуп эсептелет. 0,75% менен гана берилип жатат. Эми бул долбоорду ишке ашырып жаткан бул Айыл чарба министрлиги. Ошол Айыл чарба министрлигинин сайтындагы маалыматтарга карасак, бул долбоор боюнча алкагында асыл тукум уйлар сатылып алынып жатат. Асыл тукум уруктар менен уруктандырылып жатат. Ушул 3 областтагы уйлар, ошондой эле сүт чогултуучуларга муздаткыч чоң танкерлер сатылып берилип жатат. Андан башка дагы сүттүн сапатын текшерүүчү лабораторияларга заманбап техникалар сатылып алынды. Жана андай лабораториясы жок райондорго ошол сүт азыктарынын сапатын текшерүүчү лабораториялар курулуп жатат. Андан башка дагы бул долбоордун алкагында 2 миллион сомдон ашык каражат фермерлерге 1 жылдык мөөнөт менен пайызы жок сууda түрүндө берилгендиги боюнча маалымат бар. Ал маалымат боюнча финанс министрлигине кайрылганыбызда кандай шарт менен, кандай кимдерге берилгендиги жөнүндө кайрылганыбызда эч кандай жооп ала алган жокпуз. Алар коммерциялык сыр деп бизге жооп берген жок. Ал эми Кыргызстандын дагы бир чоң долбоор, Кыргызстанда ишке кирген долбоор бул айыл чарба азыктарынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана тамак аштардын сапатын жакшыртуу деп аталат. Бул долбоор дагы Айыл чарба министрлиги тарабынан ишке ашырылгандыгы боюнча маалымат бар. Ал эми бул долбоорго 38 миллион каражат кеткен. Долбоор 2016 жылы башталып, 2023 жылы быйыл аяктагандыгы боюнча маалыматты биз Дүйнөлүк банктын сайтынан көрө алабыз. Долбоордун алкагында 60 000 гектар жерге ирригация жана дренаж кызматтары кылынган. 26 000 фермер сугат иштерин жакшыртышкан өздөрүнүн талааларында. Ошондой 20 000 фермерге үрөндөр жана жер семирткичтер берилген. 355 000 адам тамак ашты кандай сапаттуу пайдалануу боюнча окуулардан өткөн.
бирок бул долбоор кайсыл областта, кайсыл райондордо, кайсыл айыл өкмөттөрдө аткарылгандыгы боюнча эч кандай маалымат жок. Дүйнөлүк банктын сайтында бул долбоорго чектөө коюлгандыгынан ачып толук таанышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми айыл чарба министрлигинин сайтында бул долбоор боюнча эч кандай маалымат жок болуп чыкты. Дагы бир чоң долбоор, азыркы кезде ишке ашып жаткан долбоор, бул климаттын өзгөрүшүнө туруктуу боло турган суу чарба кызматын, суу менен жабдуу кызматын жакшыртуу деп аталат. Бул долбоорго дагы Американын 100 миллион доллары жумшалып жатат. Бул долбоордун алкагында бул долбоордагы 55% кредит түрүндө, 45% грант түрүндө берилгендиги боюнча маалыматтар бар. Долбоор ысык көл, Баткен областтарын камтыйт. Ошол областтарда дренаждык ирригациялык иштер жүргүзүлөрү жөнүндө менен таанышып чыкканыбызда, андан башка дагы ысык көл жана Баткен областтарындагы көптөгөн айылдар таза суу менен камсыз болоору айтылат. Андан башка биз бул долбоорду ишке ашыра турган айыл чарба министрлигине суроолор менен кайрылганыбызда, мына долбоор 1 жылдан ашык уже ишке кирип эсептелинет экен. Эч кандай жооп бере элек. Мына ушундай долбоорлор биздин Кыргызстанда ишке ашып жатат. Сиздер эгер кызыксаңыздар, Кыргызстанга келип жаткан, сырттан келип жаткан жардамдардын кайсы жагына жумшалып жаткандыгы боюнча көптөгөн маалыматтарды ала аласыздар. Каналга жазылыңыздар. Саламатта болуңуздар.